dagы миграциядагы инсандарга, туугандарыбызга дагы бир айта турган маселе, сыртта жүргөндө Россиялап кетип калып атабыз. Бул жакта бечара аялыбыз 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жылдан бери күйөөнү көрө элек, эрди көрө элек. Ол эрге тийдимби, тийбедимби күмөн болуп калды ал аялгачы. Мен эрим барбы, жокпу дей турган акыбалга жетип калды ал аял бечара. Бара турган болсоңуз, өзүңүз менен кош аялыңызды ала кетиңиз. Эгер аялыңызды алып кетүүгө шарт болбосо, анда 4 айдан көп аякта жүрбөңүз. 4 айда бир келип туруңуз айылга, өзүңүздүн үй бүлөңүзгө. Анын акысы бар, эрте кыяматта жооп бересиз тургандар. Анда дагы мажбур ушундай үй бүлөлүк шарт ушундай ошого такап атса, болбосо мына ушул өзүбүздүн мекенде, өзүбүздүн жерде кызмат кылганга аракет кылыңыз. Умар радиаллаху анху өзүнүн халифачылык доорунда аскерге алган инсандар бар, аскерге жана армияга алган инсандар. Мына ошол аскерге алган адамдарды армияга, ошолорду дагы үйлөнгөндөр боло турган болсо 4 айда бир үйүнө жөнөтүп турчу экен Умар радиаллаху анху, аялы барлардычы. Сиз үйлөнгөз кетип калган о бечара катын эмне кылсын, чыгып зына кылсынбы көчөгө чыгып алып. Анын дагы эркекке болгон кумары бар. Тугандар, бул нерсе аял кишиге чоң зулум болуп эсептелет. Өтө катуу зулум кылып атасыз муну мененчи. Эрте кыяматта жакаңызда кырмайт аялыңыз. Эрте кыяматта сөзсүз жооп беребиз бул нерсегечи. Таштап туруп чыгып кетет экенбиз, ошол бойдон 3-4 жылдан бери келбегендер бар экен, науду билlah. Анан дагы кичине бир аялы бир тилде бир жаман сөз сүйлөп койгон болсо, мен аялым ушундай жаман, сен биринчи акысыны бер аны. Сен биринчи мына ошол күйөөгө тийген ал. Үй бүлөсүнө ата-энеге кызмат кылыш үчүн эле эмес ал. Күйөөгө тийген, эң биринчи күйөөгө. Анын эри бар, кошо жата турган эри болуш керек аны. Ошон үчүн